Урматтуу кыргыз элим. Мен азыркы Кыргызстанда болуп аткан окуялардын мындай кабар алып, көрүп, анан анализ бергенге аракет кылам да. Эми анын баарын азыр айтып да кажети жок. Көрүнгөнүбүз сүйлөгөн деле кереги жок. Биз эми кандай ушунун баарын түздөп кетишибиз керек, кандай кадамдарга барышыбыз керек деген мен бир өзүмдүн ой пикирлеримди айтып койгонго туура көрдүм да. Мисалы үчүн мен көптөн бери айтып келатам, мамлекетте ички улуттук саясат болуш керек деп. Мен муну өзүнчө көрөм да, мамлекет башкаруу системасын и ички мамлекеттин саясатын. Эгерде бир жагы аксап калса, бир жагы уже жанагы толук кандуу иштей албай калат да. Көп мамлекеттерде ушундан аксайт да. Саясаты туура, бирок лидери жок. Лидери бар, бирок саясаты жок болуп калып атат да. Ошондо толук кандуу бир алып кете албайт. Мисалы үчүн мамлекет башчы тышкы саясат жана мамлекетти башкаруу системасы толук кандуу иштегендей, ал саясат менен алек болуп кетип, ички саясатты баары менен ошондо башаламандык болуп калат. Ондуктан мен бир көптөн бери бул көрүп байкап жүргөн анан бир сунуштарым бар да. Мен лидер, мисалы үчүн лидерди көрүп турам. Садыр Жапаров бул лидер. Эми бизге саясатчы. Бул саясатчы деп көп жылдан бери айтып келаткан бул Адахан Мадумаров. Бул киши уже ташык мындай бекендеп өзүнүн бир позициясына турган бир саясатчы. Муну эмнеден мен байкап эметкеним, бирөөсү мекенчили болуп, ал лидердин сөзү. Бул бүтүн Кыргызстанды орнотом деген бул саясатчынын сөзү да. Мына ушул тандем ошондо туура болот. Эгерде ушул эки күч бириксе, лидерлер бириксе, ошондо туруктуулук таап келип, бир Кыргызстанды бир эмеде импульс алып кете алат да. Максаты бир. Жанагы кыргыздын сөзү бар го, кеңешип кескен бармак оорубайт деп. Бул жерден кеңешип эле. Биякта оппозиция болуп, анан тияга туура эмес, бияга туура эмес, жок. Биякта импульс керек бири-бирине. Кандай туура алып кетсек, могу жерде кеңешип туруп эле, бул жерден мисалы үчүн мен экөөнү өзүнчө көрөм да. Лидер деп, анан саясатчыны. Ошол экөөнүн мисалы үчүн тандем ошондо курса болот да. Мисалы үчүн тандем курганда бир мисалы үчүн мамлекет башкаруу системасына тандем куруп алып, ошол эле системаны иштеп кетсе, андан көрүп деле келатпайбызбы? Андан разруха кетип калып атат, бузулуп кетип атат да. Бул элдин каалоосу болуш керек. Эл эми талап кыла албайбыз да. Просто элдин каалоосу болсо, биз терең ой жүгүртүп көрсөк, эгерде биз келечек. Бул мисалы үчүн башкаруу системасын мамлекет башчы түптөп кетти. Ички саясатты Мадумаров түптөп койсо, например. Мына түптөлүш керек да, ички саясат түптөлүш керек. Жана биздин жашоонун эрежеси, биздин идеология, тартип. Бул киши көп эмени тартип жөнүндө көп сүйлөп атпайбы? Значит, ушул тартипти көрүп турат. Кантип тартип, кантип маданиятыбызды көтөрөбүз, ошону көрүп турат. Ошондуктан ошол эки фигуранын бир нуктап келе турган, бир багытка алып кете турган ниеттери жакшы. Мен көрүп эле, байкап эле келатам, экөө бири-бирине бир жаман эмелерди сүйлөгөндөрүн уга элек мен. Адахан Кимсанбаевич бул татыктуу кыргыздын чыгаан жигиттеринин бири. Мен өтө жогорку деңгээлде сыйлаймын, баалаймын, аны өзү да билет, мамилебиз жакшы. 30 жыл оппозицияда жүргөн адам, бул оңой эмес. Анткени бир 10 жыл оппозицияда болобуз деп жок болуп кете жаздадык.
30 жылдан бери жүрүш бул оңой эмес. Садыр Жапаров жарай турган жигитпи десеңер, мен жарай турган жигит деп жооп бере алам. Болот эле деп коет. Эртең бирсү күнү дагы бир жерге барганда саясатчы ушундай болуш керек. 5 жылдан кийин дагы айткан сөзүнө эч жерден бир кыйшайбай, уялбай турган болуш керек. Кээ бир эмелерде айтып атпайбы? Бир мамлекетте лидери болсо, саясатчысы жок. Саясатчы болсо, лидери жок болуп атат. Ошондон аксап калат да. Аксабас үчүн эки эмени бир алып кетсе, бир багытта. Ошондо туура болот деген. Бул мен анализ жүргүзүп келатам да көптөн беричи. Ошондуктан ушундай бир кайрылууну, ушундай бир сунуш эл тараза эл сынчы. Анан бул жерде бирөөнү жамандап, бирөөнү мактап да кереги жок. Терең эгерде келечекти биздин мунга туруктуу, ынтымактуу элди түптөп кетебиз десе, анда ушундай багыттарга барыш керек. Бул жерде тандем түзүлгөндө политический күч менен жанагы лидердин тандеми болуш керек. Бул жерде кээ бир жерде мисалы үчүн оппозиция менен анан мамлекет башчынын тандеми жүрүп, анан туура эмес эметип кетип атат да. Ниеттери башкача болуп калат, башка болуп атпайбы? А бул жерде эки зрелый көз караштары эмелери багытын алар каалоосу бир болуп атат. Ошолордун эле багыты бир эме менен алып кетсе, бат болот. Келечекке түптөлүп калат. Мамлекет башкаруу системасы кандай иштеш керек? Сааттай. Бүт структура мамлекет бар. Булар саясат менен алек болбойт. А саясат өзүнүн эмесин түптөп кетет. Кыргыздын ичинде, мамлекеттин ичинде кандай саясат жүрүш керек? Бири-бирин жана айтып атпайбы, мамиле деген биздин тартип, идеология, адилеттүүлүк баарын ошол ички саясат орнотот. А мисалы үчүн ошондо саясатчы менен лидер бири-бирине мындай карма-каршылык турбаш керек да. Бизде азыр көп карма-каршылык болуп атат да. Бул карма-каршылык болбош керек. Булар бири-бирине 100% доверять этип, 100% мына өнүктүрөбүз, элдин ынтымагын ыдыратпай, кайра чогултуп туруп бир нукка салабыз деген ниет менен иш алып кетсе, жеке амбиция. Биякта мисалы үчүн мелкий саясатчылар көп да. Анан бирөөсү бирди кыйкырып атат, бирөөсү бирди айтып атат, экинчиси, үчүнчүсү ушинтип эле баары саясатчы болуп алдык да. Бирок саясаттын негиздөөчүсү жок болуп атат. Ошол саясатты негиздеп, анан мамлекет башкаруу системасы өзүнүн ишин кылат. Саясат ички атмосфера өзүнчө. Ошондо гана иш алдыга жылып кете берет. Бул жерде деген мамлекет башкаруу система бул өзүнчө кете берет. Бул жерде ички атмосфераны создавать этет. Саясатчы деген, мисалы үчүн ички атмосфераны, элдин эмеси, бул жерде эгерде экөө тең бир тармакка барып алып эме кылса, жок, канды кайра эле рушить эте берет ал. Бул саясатчы, политический сила. Бул бияка барбайт. Бул просто керек бул жерден советовать этет, кээ бир жерден мисалы үчүн критиковать этип да кереги жок. Критиковать эткен бул туура эмес да. Просто сунушун берет. Могу жер мондай, могу жерди мондай кылып койсо, деп мындай кеңешип деген да. Экөөнүн мен мисалы үчүн экөөнүн эки жагынан көрүп атам деп атпаймынбы? Сильный лидер и сильный политик. Ар жакта уже политический эмелер пайда боло берет. Бирок баары бир нукка жанагы багыты бир болуш керек да. Ниети. А политический күч менен мен өзүмдүн кадыр баркымды эле көтөрөм деген эме болсо, бул дагы туура эмес. Сен өзүң мисалы үчүн государственный эмеге бараткандан кийин, мамлекет башкаруу системасына бараткандан кийин сен государственник болушуң керек. До крови ты, до костей ты должен быть пропитанный государственником. Мамлекет үчүн, эл үчүн так өзүңдүн ишиңди аткарышың керек. Тиги мисалы үчүн экөө бир эмеде иштеп, экөөнүн бир мамилеси бар да. 2005-те бери Садыр Жапаров как лидер болуп мамлекетке эме өзүнүн пикирлерин, өзүнүн салымын кошуп, өзүнүн эмесин кылып келатат да.
Адахан Мадумаров деле ошону кылып келатат. Бирок эки эмеси, бирөөсү лидерный качество менен катуу бар, а бирөөсү мына политический. Ошону айтып атпаймынбы жанагы бүтүн Кыргызстанды бириктирем деген бул политический мышление деп эсептесем болду. Менин көз карашым. А мекенчил деген бул лидердин эмеси. Ошолорду мисалы үчүн көп жылдан бери эле бул келатат да. Бирок могу баштарын бириктирип бир идеядан эметкен болуш үчүн же интриганттар деген бар да. Өз кызыкчылыктарын көздөгөндөр бул күчтүү мамлекетке иштей турган эмелерди бириктирбегенге аракет кылат да, интрига кылып туруш керек. Ошон үчүн бириктиришке, биригип туруп эле бияктан эме кереги жок, переговорщик деген кереги жок. Жөлөнө сотуруп туруп эле бир эмеле багыттарын тактап, анан кандай кылсак туура болот деген эле бири-бири менен мамиле, кеңеш. Эки жакта туруп мындай эме кыла албайт да. Ошондуктан биригип эле бир сүйлөшүш керек да. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Адахан Кинсанбаевич, силер эми мен айткан сөз, эми мени силер угуп калат, же болбосо мен айткан ыгылыбиет деген мааниде эмес, ушул жагын бир өз жагыңардан бир карап көрсөңөр, бул сураныч эл ыдырап, азыр сай болуп бөлүнүп, мындай ыдырап турган эл азыр кимге ишенерин билбей эле бир улам бирөөсү бирди сүйлөп, тигиз жерде бир жаман сөздөр көп, бири-бирине критиковать эткен сөздөр көп болуп атат, мазактагандар көп. Баарын ушул жанагы бир нукка салыш үчүн ушул бир кеңешип, бир эме кылып көргөнгө аракет кылганга мен толук ишенем, что булар бир багытты алып кетип, бир багытта мамлекет түздөп кетет деген. Чоң ишеним бар. Чоң ишеним бар.